Назира Айтбекова, сен да бирөөнүн жашоосундагы периштесиң. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекованын өзүнүн жөн эле ойлор деп аталган хэштег менен жазылган посттору ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылып келет. Бул ирет блогер айым жаңы жылдын алдында көңүлүн ооруткан адамдардан кечирим сурады. Айрым адамдардан жакшы эс калат жашооңдо, үмүтүң үзүлүп, ыйлап аткан учурда келет, дарылайт, жүзүңдү күлдүрөт, үмүт берет. Миссиясын бүтүргөн соң жашооңон чыгып кетет. Сен да бирөөнүн жашоосундагы периштесиң. Жакшы миссиясың. Жакшы дегеним жаманы болбойт эч качан. Жүрөгүңдү миң ооруткан күнү да эң сонун сабак үйрөткөн болот. Рахмат айт. Эски жылда жашоомо кирип, сонун из калтыргандарга ыраазымын. Жаңы жылда жаңы миссиялар менен келе турчуларга жүрөк ачык. Билбегенимди үйрөтүп, билгенимди тастыктатып кеткиле. Кечирдим, катуураак сабак берсеңер. Кечирим сурайм, көңүлүңөрдү оорутуп алсам, деп жазды Айтбекова. Маалымат булагы Заманкейчи. Сел Кадырбекова, мен бирөөнүн үй бүлөсүн бузган жокмун, киши өлтүргөн жокмун деп. Ырча Сел Кадырбекова Инстаграмдагы жеке баракчасында абдан көп терс маанидеги пикирлер жазылганына таң калып, элге суроо салды. Мен баракчама жазылган пикирлерге абдан таң калам. Ойлоп карасам эч кандай жаман нерсе жүктөбөйм. Конфликт алып келчү постторду деле жазбайм. Эч кимдин үй бүлөсүн азгырып кеткен жокмун. Эч кимдин жашоосун бузган жокмун. Эч кимди таарынткан жокмун. Киши да өлтүргөн жокмун. Эч кимге тийбейм. Эч ким менен урушпайм. Өзүмдүн сүйүктүү жумушум менен алектенем. Жөн гана өзүмдүн жашоо менен жашап келем. Жумушумдун бир бөлүгү болгондуктан реклама менен алектенем. Эмнени туура эмес кылып жатам, эмнеге менин баракчама ушунча жаман сөздөр жазылат деген баяндама жазып таң калганы менен бөлүштү. Маалымат булагы Аркмен Кечи.